Британ тышкы иштер министри Борбор Азия боюнча сапарын Тажикстандан баштап бүгүн Кыргызстанга келди. Лорд Дэвид Кэмерон Кыргыз президенти Садыр Жапаров менен жолукту жана кыргыз кесиптеши Жээнбек Кулубаев менен эл аралык кырдаал жана эки тараптуу мамилени өнүктүрүү жөнүндө сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Алакка катыштуу кеңири тармакта өнүктүрүүнү караган жол картасына кол коюшту. Биргелешкен билдирүүдө Дэвид Кэмерон Кыргыз-Британ кызматташтыгынын олуттуу деңгээлге көтөрүлүп жатканын баса белгиледи. Мен бул аймакка тышкы мамилелерди өнүктүрүү үчүн жардамыбызды эки эсеге көбөйтүү үчүн келдим. Биз билим берүүгө, анын ичинде англис тилиндеги окуу китептерине, англис тилин үйрөнүүнү каалаган баардык мугалимдерге жеткиликтүү кылуу үчүн инвестиция салмакчыбыз. Лондон британдык университеттерде окууга мүмкүнчүлүк берген чивник стипендияларын эки эсе көбөйтмөк болууда. Бишкекте чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө көмөктөшкөн британдык инвестициялык фонд ачылат. Ошондой эле энергетикалык, тоо кен жана башка тармактарда кызматташтыкты кеңейтүүнүн чоң потенциалы бар экени айтылууда. Экономикалык кызматташтыкты андан ары өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Мен Британ тарапка биргелешкен сооданын көлөмүн көбөйтүү боюнча активдүү иш-аракетти улантууну сунуш кылдым. Андан сырткары Британ инвестициясын Кыргызстанга тартууга кызыктар экенибизди билдирдим. Кыргызстандын расмий жетекчилери өзүрө дагы соңку убакта Лондонго тез каттап калышты. Март айында Кыргыз парламентинин башчысы Нурланбек Шакиев Улуу Британияга расмий иш сапары менен барып келди. Андан 5 ай мурда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров барып бир катар документтерге кол коюлган. Мисалы Кыргызстан менен Улуу Британиянын геологиялык кызматтарынын ортосунда кызматташуу тууралуу келишимге кол коюлган. Улуу Британиянын тышкы иштер министринин Борбор Азияга расмий сапары Украинада согуш создугуп, Россия менен батыштын мамилеси курчаган геосаясий татаал кырдаал түзүлгөн учурда болууда. Мындай шартта батыш өлкөлөрү Москванын таасирин азайтуу максатында бул региондогу стратегиясын өзгөртүп баштады. Борбордук Азия өлкөлөрү өзүнүн башкы саясий, аскердик жана экономикалык союздашы болгон Москванын маанайын карап иш кылбаса дагы болбойт. Ошол убакта батыш менен болгон мамиленин бузулбай өнүгүшүн дагы каалайт.